Буга чейин эки кызы менен туруктуу жашаган жери жок. Батирден батирге көчүп эптеп күн кечирип келген Жылдызкан Малаева бүгүн жаңы үйүнө кирип, сүйүнүп турган кези. Ал туубаса майып болгондуктан эч жерде иштебейт. Балдарына жана өзүнө мамлекет тарабынан берилген жөлөк пул менен жан багат. Жашоом жакшы болду. Ушундай сыноолордо жүрүп жеңдим. Башымдан канча кыйынчылык өттү. Ыйладым, кайгырдым, бирок бир өзүң үйүң болбосо кыйын экен. Өзүм үйүм болду, жайым болду. Бирок турмушум жок болгондон ушинтип үйлүү болдум. Жылдыз эже, кандайсыз? Жакшысызбы? Тынч отурасыздарбы? Жалгыз бой энени кыш шилдесинде жылуу үйгө киргизген Милан менен Аида Жылдызкандын сыйлуу коногу. Анткени алар кайрымдуулук фонд аркылуу элден акча топтоп, үйдүн курулушун тездеткен. Жылуу үйдө сүйүнүп олтурган Жылдызканды жана анын кичинекей кыздарын көргөн демилгечи жаштар көп түкүрсө көл болоорун айтып, кайрымдуулук иштерин дагы да улантаарын билдиришти. Жылдыз эжекеге өзүнө ылайык чакан эле үй салдык. 3 комнатадан турат. Нар жакта чоң комната буга чейин көрсөтүп кеттик. Зал, спальня, анан кухня менен душевой комнатаны бир кылдык. 2 кызы менен өзүнө буйруса жетерлүү эле. Ошолор дагы биргелешип келип бир муштумга келсек, ушундай үйлөр салынып туруп атат да. Бүгүнкү күндө ушундай үйлөргө карапайым эле элдер жардам берип атат. Жалгыз бой эне Жылдызкан жашаган айылдын эли жаштарга жана үйдүн курулушуна ар тараптуу колдоо көрсөткөндөргө ыраазычылыгын айтып, аксакалдар батасын берди. Мамлекеттен жардам күтүп олтурбай, демилгени колго алган баткендик жаштардын аракетин баалап, айыл тургундары да бар тапканын Жылдызкандын жаңы үйүнө алып келген. Буга чейин дагы 2023 жылдары дагы аз камсыз болгон үй бүлөлөргө үй курулуп берилген. Бул дагы ошо элдин атынан болгон, жаштардын атынан болгон. Бир үй күйүп кеткен, ошого дагы ушундай эл өзү аракет кылып, өздөрү ушул демилгени көтөрүп, жарандарыбызга ушундай нерселерди тартуулап атат. Ошо биз дагы карап турбай инициатива көтөрүп, ушул Кызыл Бел айылынын аялдардын эмеси менен ушул бир аз акча топтодук. 32.120 сом жыйылды айымдардын арасында. Ошол акчаны ошо үйүнө керектүү телевизор, кир машина ушундай эмеректерин алып бердик. Белгилеп өтсөк, буга чейин жакшылыктын чөйрөсү коомдук кайрымдуулук фонд элден каражат топтоп, адам чыдагыс шартта жашаган энеге үй салып берген. Жакынкы күндөрдө дагы бир үйдүн курулушу аяктаса, муктаж жарандарга берилет. Улан Маккамбаев, Адыл Орозалиев, ЛТР, Баткен облусу.